дүйнөнүн тарых сабагы. Кунт коюп сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Экинчи дүйнөлүк согуш. Бүгүнкү сабактын планы Экинчи дүйнөлүк согуш башталаар алдындагы тышкы саясат. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы. Улуу ата мекендик согуштун башталышы. Япония. Экинчи дүйнөлүк согуштагы бурулуш. Атлантика картиясы. Экинчи фронт каршылашты көрсөтүү кыймылы. Тегеран конференциясы. Экинчи дүйнөлүк согуштун соңку этабы. СССРдин тышкы саясаты. Ушул пландын негизиндеги темалар боюнча кеңири маалымат аласыңар. Кунт коюп сабакка көңүл бургула. Кайтарым байланышка чыккыла. Экинчи дүйнөлүк согуш. 20-кылымдын 30-жылдарында дүйнөдө согуш коркунучунун эки очогу түзүлгөн. Германия менен Япониянын ортосундагы согуш коркунучу түзүлгөн. Германия бүткүл дүйнөгө өз үстөмдүгүн орнотуу, Япония менен Италия дүйнөнү кайра бөлүштүрүүнү колдогон. Алардын планы дүйнөдөгү эң ири мамлекеттер АКШга жана Улуу Британияга, Францияга, СССРге коркунуч туудурган. 1935-жылы Италия Эфиопия мамлекетин каратып алган. 1938-жылы Германия Чехословакиядан немецтер отурукташкан Судет областын берүүнү талап кылган. Англия менен Франция Мюнхен конференциясында Судет облусун берүүгө аргасыз болушкан. 1938-жылы 15-мартта Германия Чехияны басып алат. Словакияда көз карандысыздык мамлекет түзүлүп, Чехословакия жок болуп кетет. Көп өтпөй Германия Литванын Мемел деген жерин басып алган. СССР 1931-жылы Улуттар Лигасына мүчө болуп, улуу дөөлөттөрдүн катарына кошулган. Гитлер Польшаны каратып алып, анын аймак аркылуу СССРдин чек арасына өтүүнү каалаган. Англия менен Франция Польшаны коргоо тууралуу билдиришкенден кийин СССРдин позициясы Германия үчүн өтө маанилүү болгон. Гитлер Сталинди өз тарабына тартууну көздөп, кол салышпоо жөнүндөгү пактыга кол коюп, Чыгыш Европаны бөлүштүрүү жөнүндөгү сүйлөшүүнү сунуш кылган. 1939-жылы 24 августта бул келишимге кол коюлган. Бул келишимге кол коюу менен СССРда жаңы согуштун башталышына катышуу болуп калган. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы 1939-жылы 1-сентябрда Германиянын Польшага басып кирүүсү менен башталган. Германия Улуу Британиянын жана Франциянын мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, Польшаны чагылгандай тез согуш планы менен тез арада басып алып, Вермахты батышка которууну көздөгөн. 2-октябрда Польша армиясынын акыркы бөлүктөрү багындырылган. 1940-жылы апрель-майда Германия, Дания, Норвегия, Люксембург, Бельгия, Нидерландияны каратып, бул мамлекеттер аркылуу Францияга чабуул койгон. Үчтүктөр пактысы 1940-жылы 22-сентябрда түзүлгөн. Германия, Италия, Япония бул келишимге кийинчерээк Румыния, Венгрия, Болгария жана Словакия да кошулган. Улуу ата мекендик согуштун башталышы 1941-жылдын башында Иосиф Виссарионович Сталин советтик чек аранын жээгинде немец аскерлер чогулуп жаткандыгы жөнүндө кабардар болгон. Бул жөнүндө маалыматты 1945-жылы 15-майда советтик чалгынчы Рейхард Зорге берген. Ал немецтердин чабуулу 22-июнда башталары жөнүндө Токиодон маалымдаган. Буга Сталин ишенген эмес. Ал бул кабарды СССР менен Германияны кагыштырууга кылган англиялыктар амалы деп түшүнгөн. Ошондуктан согуштун алгачкы этабында германиялыктардын чабуулу чоң жоготууларды алган. Германия Барбарос планын иштеп чыккан. Ал план боюнча Германия СССРди кыска эле убакытта басып алууну көздөгөн, бирок мүмкүн эместигин Москванын алдындагы салгылашууда түшүнүшкөн. Япония. Үчтүктөр пактысына кол койгон Япония Франция жеңилгенден кийин өз гарнизондорун анын колонияларына Вьетнам, Лаос, Камбоджа жайгаштырган жана Кытайдын бир топ жерлерин басып алган. 1941-жылы Япон эскадрасы АКШнын Тынч океандагы Приол
Харбор башкы аскердик деңиз базасын басып алып, ошол эле күнү Англиянын колониялары Малая жана Бирмага жөнөгөн. АКШ менен Англия Японияга ага жооп иретинде Германия менен Италия СССРге согуш ачат. Япондор 1942 жазында Индияга келишип, Индонезия, Филиппиндерди басып алышып, Жаңы Гвинеяга аскер түшүрүшөт. Экинчи дүйнөлүк согуштун жүрүшүндөгү улуу бурулуш. Согуштун башталыш этабында Үчтүктөр пактысынын өкүлдөрү согуштук аракеттерди ийгиликтүү болгону менен зор аймактарды каратып алуу үчүн ал жердеги аскерлерди жеңүү кыйын боло баштагандыгын түшүнгөн. Бул факторлор анти-гитлердик коалицияны түзүүгө жакшы шарт түзгөн. 1941-жылы 12-июлда кызматташуу жөнүндөгү советтик англиялык келишим түзүлөт. 24-июнда АКШнын президенти Рузвельт да СССРди коргой турганын билдирген. Ошентип 1941-жылы 1-октябрда АКШ Улуу Британия жана СССРдин ортосунда өз ара жардамдашуу боюнча макулдашууга кол коюлат. Макулдашуунун шарты боюнча АКШ жана Улуу Британия СССРге курал-жарак, азык-түлүк жагынан жардам берүүгө милдеттенген. 1941-жылы август айында Рузвельт жана Черчилль Атлантика хартиясына кол коюшат. Анда басып алуучулук максаттары жок экендигин, басып алынган аймактарды элдердин укуктарын калыбына келтирүүгө, согуштан кийин тынчтыкты орнотууга милдеттенишкен. Атлантика хартиясы 1941 августта Рузвельт жана Черчилль анти-гитлердик коалициянын негизги документтеринин бири болгон Атлантика хартиясына кол коюшкан. Кийинчерээк бул документке СССР да кол койгон. Экинчи фронт. СССРге союздаштар тарабынан 22 000 самолет, 13 000 танк, 427 000 жүк ташуучу машина жана азык-түлүк, АКШдан эле 700 000 тонна кант келген. Согуш учурунда Т-34 ИС-КВ советтик танклары, снайпер англис самолету Ил-2, советтик шутурмалоочу Б-17, америкалык бомбалоочу самолеттору сапаты жагынан мыкты болгон. 1942-жылы ноябрда Мароккого Дуят Эйзенхуэрдин командачылыгы астында америкалык аскерлер түшүрүлөт. Натыйжада 1945-жылы 13 майда Италия герман аскерлери толугу менен капитуляцияланган. 1943-жылы жайында Сталинград жана Курск салгылашында советтик аскерлердин жеңишке жетиши менен улуу бурулуш башталып, Кызыл армия өлкөнүн аймагын душмандан бошотуу аракетин баштайт. Советтик аскерлер душманды 500-1300 кимге чейин километрге чейин сүрүп чыгарып, 218 дивизиясын талкалаган. 1943-жылы союздаштардын фронту Атлантика океанына толук үстөмдүк кылып, Тынч океанында стратегиялык демилгени колго алган. Каршылык көрсөтүү кыймылы антифашисттик күчтөрдүн биригиши. Немецтер басып алган аймактарда 1942-43 жылдары каршылык көрсөтүү кыймылдары башталган. Анткени немецтер басып алган жерлерде геноцид, грекче урук, өлтүрөм саясаты жүргүзүлө баштаган. Алгач еврейлер, цыгандар, кийинчерээк славян элдери геноцид болушкан. Айрым айылгычтактарды жер менен жексен кылган. Мындайча айтканда, Франциядагы Орадур, Чехословакиядагы Лидице, Белоруссиядагы Хатын кыштактарында эч бир киши калган эмес. Тегеран конференциясы. Тегеран конференциясы союздаш мамлекеттердин лидерлеринин биринчи конференциясы болгон. Ага СССР, АКШ, Улуу Британия мамлекет башчылары катышкан. 1943-жылы 28 ноябрынан тартып 1 декабрына чейин болуп өткөн. Конференцияга Сталин, Рузвельт, Черчилль катышкан. Каралган негизги маселе экинчи фронтту ачуунун орду жана мезгили белгиленип, 1944-жылы майда Франциянын түндүгүндө десанттык операцияларды баштоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Экинчи дүйнөлүк согуштун соңку этабы.
1944 башында советтик армия Балтика байындагы советтик аймакты толук бошоткон. 44 6 июнда союздаш аскерлер америкалык генерал Эйзенхауэрдин жетекчилиги астында Нормандияга келип түшүшү менен экинчи фронт ачылат. 44 июнь айында советтик аскерлер Беларусь багытында Багатрион согушу операциясын башташкан. Советтик армия чыгыш Пруссия, Польша, Румыния жана Югославиянын аймактарына кирген. Союздаштар Финляндияны, Румынияны, Болгарияны Германияга каршы согуш жарыялайт. 1945 январда советтик армия Германиянын аймагына кирип Берлинден 60 километр аралыкка келип токтойт. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы 1945 17 июндан 2 августка чейин Потсдамда конференция болуп, союздаш мамлекеттер катышып Германияны толук куралсыздандыруу каралган. СССРдин союздаштарынын ишенимин аткарып, Японияга согушка кирээрин аныктаган. Союздаштар Японияны багынып берүүсүн талап кылган. Япон өкмөтү баш тарткан. АКШ 6 жана 9 августта Хирошима менен Нагасакиге атом бомбасын таштаган. Японияга каршы согушта Квантун армиясы толугу менен талкаланып, Кытайдын түндүк чыгыш бөлүгү Түндүк Корея, Сахалин жана Курил аралдары бошотулган. 1945 17 августта Индонезия республикасы, 2 сентябрда Вьетнам демократиялык республикасы түзүлгөн. Ушуну менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Тапшырма үчүн суроолор берилип жазылып турат. Ушул суроолорду окуп, билип, түшүнүп, кайтарым байланышка чыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.